Саламатсызбы? Эгерде биздин каналда биринчи болуп жатсаңыз, подписаться кнопкасын басып, кошулуп коюңуз. Курултайда бийликке коюла турган талаптарыңыз кайсылар эле? Кененирээк токтоло кетсеңиз. Биринчи талабыбыз кумтөр жана башка мамлекеттеги кен байлыктардын бардыгы мамлекеттин менчигине өтсүн деген талап. Эмне үчүн? Себеби мына ушу кумтөр боюнча алалы бүгүнкү күнгө чейин 300 тонна алтын казып алып чыгып кетип калышты. А бизге калганы ушу 2 тоннага жетпеген алтын болду. Анысы аз келгенсип экологиябыздын бардыгын талкалады. Мына эксперттер бүгүнкү күндө келтирген чыгымын 180 миллиард доллардын тегерегиндеги санап атышат. Андан сырткары уулук сактооч жайда бүгүнкү күндө 100 миллион тонна цианид көлү жатат. Анын тереңдиги 35 метрди түзөт, көлөмү 360 гектар жерди ээлеп жатат. Мунун баары бизге жана бизден кийинки урпактарыбызга башына үйүлгөн бале болуп калып атат муну. Бүгүн дагы кеч эмес, мунун баарын токтотуп калышыбыз керек. Себеби дегенде азыр бүгүнкү күндө кумтөрдө ушу 600 тоннанын тегерегиндеги алтын калды. Эгер дагы бир 5-6 жыл ушинтип жата бере турган болсок, ал алтын дагы баарын ташып чыгып кетишет. А бизге жанакы уу калдык калат, талкаланган экология калат. Анын бардыгын биздин кийинки келечектеги урпактарыбыз өзүнүн чөнтөгүнөн акча чыгарып, ошону бюджеттен акча бөлүп, жылыга ошол дамбаны бекемдөө иштерине же болбосо жанагындай ошо экологиялык коркунучтарды алдын алуу нерселерине ушундай чыгым болушат. Бүгүнкү бийлик болсо элди алдап атат. Бизге соцфонд төгүп атат, зарплат берип атат, налог төгүп атат деп. Алардын төккөн налогу, ушул төккөн налог, соцфонд жана башка чыгымдары ташылып чыгып кетип аткан алтындын 10%-ин дагы түзбөйт. То есть кийинки келечек муунга эң болбогондо запасыбыз да калбайт да, мындайча айтканда. Мына биз ошон үчүн биринчи талабыбыз ушул. Кумтөрдөн сырткары мына жер үй алтын кенин алалык, Иштамбердин алалык, жана Талды булакты алалык, жана дагы башка кендерди бизде алалык. Буларда дагы 5-10 миллиарддын доллардын тегерегинде алтын жатат. Ошону бир 1000 долларга, 2000 долларга лицензиясын сатып ийип эле, анан соцфонд, налог, жанагындай зарплата, анан жумушчу орун түзүлүп атат деп атат. Ошонун бардыгын бириктирип келгенде бизге калган пайдасы 10% дагы түзбөгөндүгүнө байланыштуу. Биз бүт бардык кен байлыктарды, ушу мамлекеттин экономикасын көтөрүп кете турган кен байлыктардын бардыгы мамлекеттин менчигине өтсүн, өкмөт өзүңөр иштеткиле деп атабыз. Өкмөт өзү иштете албайбыз деген шылтоон айтып атат. Эшикте 21-кылым кадрларыбыз дагы жок эмес. Биздин бардык кадрларыбыз ак үй менен көк үйдө тааныш билиши жоктугунан мына чет мамлекеттерде барып ошо чоң-чоң алтын казган, ошо ар кандай ген байлыктарды казган компанияларда иштеп жүрүшөт адистер. Мына ошолордун баарын алып келсе, инвестор деген өзү эле келет, өкмөт менен биргелешип, биздин мамлекетке, өкмөткө пайда кала тургандай кылып иштетип кетсе болот да. Бул жерден айрым саналуу чиновниктер өзүнүн чөнтөгүнө түшө турган пайдага карап, элди жанагынтип иштете албайбыз деген шылтоо менен алдап атат да. Эгерде чындап коррупцияга малынбаган, өзүнүн жеке кызыкчылыгын ойлобогон чиновниктер келе турган болсо, муну жөн гана иштетип кетсе болот. Буган бизнесмендердин, жанакы эксперттердин, ушу тоо кен инженерлеринин, ушу адистеринин көздөрү жетип турат бардыгы тең. Бирок аган бүгүнкү бийлик жол бербей жатат. Экинчи талабыбыз мына иллюстрация мыйзамын кабыл алдыралы деп атабыз. Мына бизде бир эмес 2 жолу революция болду. 2005-2010 жылы. 2010 жылдан бери мына 4 жыл өттү. Эч нерсе өзгөргөн жок. Мына ошол революцияга катышкан революционер балдар бүгүнкү күндө сөз кылып жатышат. 3 жолу революция кылбасак болбой калды деп атышат. 3 жолу революция кылып чиновниктерди ушу коррупцияга малынган 20 жылдан бери бир креслодон экинчи креслого өтүп, ушу ичип жеп келаткан чиновниктерди качырбай, кармап калып туруп кустуралы деген дагы сунуштарын айтып ушу жүргөн балдар бар да. Бул болсо бул өтө опурталдуу көрүнүш болот. Бул жерде жөнөкөй жол менен чыгып кетүүгө мүмкүнчүлүк болбойт. Бул жерде кан төгүлүп кетиши мүмкүн. Ушул кырдаалдан биз кантип чыгып кетиштин жолун сунуштап атабыз. Бул ошо иллюстрация мыйзамын кабыл алуу. Иллюстрация мыйзамын кабыл алганда бир
саналуу топ гана келип өзүнө жакпаган чиновникти же болбосо душмандашып калган адамын бул ушу өкмөттүк ишке барганга жарабайт, ушул коррупционер деп айтыш керек эмес. Бул жерде бул мыйзамды кабыл алынгандан кийин күчүнө кирип иштей баштаса, ар бир жаран ушул чиновниктин үстүнөн болобу, акимдин, губернатордун же болбосо министрдин үстүнөн болобу арыз жазып, баягы фактыларын берип, далилдерин келтирип, сотко берип, ошо сот аркылуу чечим чыгарып, бул ушул кызматты ээлегенге укугу жок деп койсо, мына ошондо биз тынчтык жолу менен, анан мыйзамдуу жолу менен люстрация кылып, ушул чиновниктерди тазалап алууга жетишебиз да. Мына эгерде ушул мыйзам кабыл алынса ушундай болот. Үчүнчү талабыбыз системаны, мына бүгүнкү биз жашап аткан системаны түп тамырынан бери өзгөртүп, жаңы система, эл үчүн, мамлекет үчүн иштей турган система түзөлү деп атабыз. Мына мен саясатка аралашканым ушу бир 7-8 жыл болду. Ушу 7-8 жыл ичинде бардыгын көрүп билдим. 23 жыл мурунку система ушул түзүлгөн. Бул система ушу президенттерге гана ылайыкталып түзүлгөн система экен да. Эмне үчүн дегенде, президент эч нерсеге жооп бербейт. Жооп бере турган эле өкмөт болуп калат экен. Анан парламентке шылтап коет экен. Себеби кайсы премьер-министр келбесин, президенттин гана буйругун аткарат экен, андан чыга албайт экен, ал рамкадан чыга албайт экен да. Себеби көз каранды. Же болбосо парламентке көз каранды болуп калат экен дагы, парламенттин ошо рамкасынан чыга албай эле ошол мамлекеттин кызыкчылыгы эмес, ошо саналуу кишилердин, спикердин, мисалы фракциянын лидерлеринин, анан президенттин кызыкчылыгынан чыга албай эле 25 өкмөт алмашыптыр, 25 премьер-министр ушу 23 жылда. Мына ошон үчүн биздин мамлекет жакшы өнүгө албай атат да. Биз ушул системаны жоюп туруп, таза ушу эл мамлекет үчүн иштей турган системаны түзөлдү деп атабыз. Бул кандай система? Сунуштап атабыз. Жаңы баш мыйзам кабыл алышыбыз керек да. Муну кабыл алганда шашылыш түрдө эмес, 2010 жылдагыдай, анан бир топтун гана кызыкчылыгы үчүн эмес, мамлекеттин, элдин кызыкчылыгы үчүн кабыл ала турган конституция болуш керек деп атабыз. Конституциянын долбоору дагы мына 4 жылдан бери 10 чакты долбоор бар. Ар кайсы уюмдар жазган, ушу адистер жазган, жана 93 кыймылы деп атат, алар жазган, ушундай долбоорлор бар. Ошолордун баардыгынын ичинен бир долбоорду алып туруп, ошол долбоорго толуктоо түзөтүүлөрдү киргизип, талкуулап, элге салып туруп, анан кийин ушу системаны кабыл алып туруп, курултай институтун киргизип, ошол жерге андан кийин жаңы система менен кетели деп атабыз. Айрым саясатчылар бул туура эмес дегенге келтирип атат. Курултай системасын киргизгенге каршы болуп атат. Эмне үчүн дегенде, биз курултай системасын киргизсек, ошондо президент дагы, өкмөтү болобу, жогорку кеңеши болобу, сот системасы болобу, жыл сайын ошол курултайга жылдык отчетун берип турат да. Ошондо бул отчет берүүдөн эч ким кача албай калат. Себеби биз баш мыйзамга көргөзүп жазып коебуз. Курултай чогулуп, жылына бир жолу баардык бийлик бутактарынан отчет алат деп көргөзүп коебуз. Бүгүн мына 25 премьер-министр алмашты. 5-чи парламент иштеп атат. Эч кимиси жыл сайын отчет берүү деген булардын түшүнө да кирген эмес. Мына 4-чү президент отурат. 4 жыл болду. 4 тең ушу 23 жылда бирөө дагы жыл сайын отчет берип турган эмес. А биз ошолордун отчетун алып тура турган, чыныгы элдик көзөмөл боло турган системаны түзөлү деп атабыз. Курултайга шайланып келүүчүлөр ар бир айылдардан, ар бир аймактардан шайланып ушу 1,5-2 миң кишиге чейин жакын чогулуп, анан ушу отчетун алып, жылына бир жолу отчетунун негизинде добуш берүү жүргүзсө туура болот го деп биз сунуш киргизип атабыз. Добуш берүүнүн жыйынтыгында мисалы ушул эле президенттин же болбосо жогорку кеңештин иш алып баруусу, иши канааттандырарлык эмес деп чечсе курултай, анда ал бийлик бутагынын башчылары кызматтан кетиш керек деп атабыз да. Ошондо биз накта эл көзөмөлдөгөн системаны түзгөн болобуз. Мына биздики ошондо чиновниктерибиз баягы жоопкерчиликти сезип, жыл сайын ушу кайсы акчаны каяка жумшады, кандай иштер аткарылды, жыл сайын ошол отчетун берип турмакта, ошондо накта элдик көзөмөл болмок. Биз мына ушул системаны сунуштап атабыз. Биздин 3-чү талабыбыз ушул. Жакында эле сиздер сунуштап жаткан системаңыздарды жогорку кеңештин депутаты Урмат Аманбаева 20 жыл артка кадам таштаган болобуз деди. Буга кандай дейсиз?
Эми Урмат Аманбаева кече күнү эле саясатка аралашып, жаңыдан саясатка келген жаш кыз. Ал балким тажрыйбасы жоктуктан, же болбосо баягы биз сунуштап аткан система менен тааныштыгы жоктуктан ушу билбей айтып атат болуш керек деп ойлойм да. Сизди баш прокуратура өлкөгө келели экен. Келсе эле чакырып Киев 74 имараты боюнча кайрадан иш козгойбуз деп интернет булактарына жазып чыгышты. Сиз болсо кички мекениңизде эле экенсиз. Алардын сиз жөнүндө толук маалыматы жокпу? Киев 74 боюнча күлкү келерлик нерсе да. Булар өзлөрү 2010 апрелде Бакиевтердин мүлктөрүн талап тоноп алып, бөлүштүрүп алышып, анан жарым жыл, 1 жылдан кийин сатып жиберишип, анан 2 жыл, 3 жыл өткөндөн, мына уже 4 жыл болду. 3 жыл өткөндөн кийин анан ушул имаратты Жапаров сатып алыптыр деп иш козгоп атышат да. Себеби мага баягы кумтөрдү текшерип чыгып, эч кимиси менен сүйлөшпөй койгондон кийин тапкан иши ушул болду да. Мен күзүндө сатып алып атам. Андан сырткары мен сатып алган имараттан башка дагы булар 3 имарат саткан экен. Ошондой эле имараттардан. Ал үчөө жөнүндө бир да жерде кеп жок. Ушу именно мен сатып алган имарат боюнча ошо мени алып келип туруп ошого чаптагалар келип атат. Бирок бул боюнча бардыгы ошол Элдар Мадылбеков дагы, ошол жерде жанагы дагы бир Мукаш Байгелдиев, жана дагы менин ушу жардамчым болуп жүргөн Букабаевдарды күнөөлөп атат. Алардын бардыгы айтып, болгон чындыкты айтып берген. Кагаз жүзүндө жазып бергени бар, ушундай видео камерага сүйлөп бергендери бар. Мына бизди ушинтип коркутуп, үркүтүп, сабап айтып бер, ушу Жапаровду күнөөлөгүндө эле ушинтип жаздырып алган деп. Анын баары менин колумда турат. Мен суроо берет элем да ушул жерде. Эмне үчүн булар ошо Бакиевтердин мүлкүнүн баарын декрет менен мамлекетке өткөрүп атканда ушул имаратты, анан дагы мындан башка 3 имарат бар экен, башка бирөөнө саткан. Ушулардын бардыгын ошондо эле декретке киргизген эмес. Булар бөлүштүрүп алган Бакиевтердин мүлктөрүн. Бул ушул эле мен сатып алган, анан кийин дагы башка бирөөлөргө сатып ийген 3 эле имарат эмес. Көлдүн жээгинде, мына ушул эле көлдүн тегерегинде бир нече пансионаттар бар, бир нече коттедждер бар. Ошолордун баарын сатышкан булар. Алардын бардыгын мен уже билдим, каерде кимдин коттеджи бар экенин. Андан сырткары булар бирөөсү инисине, бирөөсү сиңдисине, бирөөсү дагы бир тууганына оформить этип, бир топ коттедждерди ээлеп алган Бакиевтердин. Булар баягыны өткөрүп алышкандагы, анан 2008-2009 жылда сатып алган кишилер болуп туруп оформить этип алган экен да. Ошондуктан мен бул жерде эч бир Киевский боюнча мага күнөө кое тургандай акысы жок булардын. Тескерисинче бүт убактылуу өкмөткө, ошол эле прокуратура кызматкерлерине күнөөнү койсо болот. Эмне үчүн силер ошонун убагында декрет менен бардыгын улутташтырып мамлекетке өткөзүп атканда муну караган эмессиңер деп. Мына кече жакында эле ушул ишти тергеген прокурор Турдуманбетов, Каныбек Турдуманбетов менен дагы фамилиясын унутуп атам, дагы бир жигит прокуратура системасына таптакыр кызматка алынбасын деген чечим менен кызматтан кетишти. Бул кандай болгон? Бул ушул мародерлор менен, жана ушу Бакиевтер менен, жана ушул Бакиевтердин тууган уруктары менен соодалашып жаткан жери билинип калган да. Ошон үчүн булар ушу кызматынан кетишти. Бул эле иш эмес, мындан башка дагы бир топ иштин бетин ача турган иштер алдыда турат. Кудай буйурса, аманчылык болсо, ал иштердин бардыгын бетин ачып чыгабыз. Убагы келет. Убагы келет. Эртең Кудай буйруп мен бийликке келип калсам, ушул иштердин бардыгын ачып, ким күнөөлүү экен? Кумтөрдү кандай элге жеткирген болсом, чындыгын. Мына ушул 2010 жылдагы апрель окуясында жана 2010 жылдын июнь окуясындагы күнөөлүүлөрдүн бардыгын ачыкка алып чыкканга күчүбүз жетет. Ошондуктан мен азыр прокуратура кызматкерлерине бүгүн эртең барбаймын. Качан курултай өтөт, курултай өткөндөн кийин эртеси күнү анан кийин барып туруп мен сүйлөшчү сөздөрдү алар менен сүйлөшөмүн.